Nарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери Жазира Марат кызы жана Махабат Салаева ушул кесипти тандап ашкандарда түк өкүнүшпөйт. Тескерисинче ага берилүү менен өз милдеттерине тыккан. Ошол эле учурда үй бүлө түйшүгү да алардын мойнунда. Ушундан уламбы ар кандай кылмыштарга кириптер болушкан тестерлердин кулк мүнөздөрүн жакшы билишет. Андыктан бүгүнкү майрамда Жазирага Даткай медалынын тапшырылышы тегин жерден эмес. Жаш өспүрүмдөр менен тил табышып, баарлашып, иш алып барып жатабыз. Биз коомчулук менен, мектеп администрациясы менен, мугалимдер жамааты менен тыгыз байланышты алып барабыз. Биргеликте жаш өспүрүмдөрдү тарбияласак, көптөгөн иштер алдыга жүрөт деп ойлойм. Мырзалар менен тең талашып иштеш оор эле десек болот, бирок эгер кесибиңди сүйсөң, кандай кыйынчылык болсо дагы баарына жетишкенге аракет кылуудабыз. Анан биздин кесиптеш айымдар көп эле үй бүлөсүндагы, жумушундагы баардык жана карьерасында бирдей алып кеткен айымдар көп эле. Эгер артыгылган 9 айдын жыткырына салесип салсак, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук 29 түзгөн. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу аз. Ал эми балдарга карата ачылган кылмыш өсүп, анын 32 учуру катталган. Негизинен Нарын облусу боюнча жыл башынан бери 528 кылмыш болуп, 436 бети ачылган. Маалымат электрондук журналында болсо жалпысынан 4413 материал белгиленген. Алардын 195 соттук кароого жөнөтүлсө, 391 өндүрүштөн кыскартылган. Криминалдык абал тынч, кылмыштал өз орду менен ачылып атат. Мал урдоо эмес, мал жоготуу көп болуп атат. Андан тышкары азыркы көйгөйлүү биздин эң биринчи вопросубуз уюштурулган топ мүчөсү. Нарын областында азыр уюштурулган кылмыштуулук топ мүчөсүнөн азыр 3 жаран кармалып, азыр эмеде отурат, өзүнүн СИЗОдо отурат. Коомдук тартиптин сакчылыгында жана кылмыштуулук менен күрөшүүдө жогорудай түйшүктөр менен алып чыккан теңир толук милиционерлердин натыйжалуу иштөөлөрүнө ар тараптуу камкордуктар көрүлүп жаткандыгын белгилей кетүү абзел. Алсак, Нарын шаарында заманбап аймактык пункт, Жумгал районундагы Куйлуу чыганда милициянын айылдык бөлүмчөсү, Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагында 5 бөлмөлүү коомдук алдын алуу борбору ачылган. Ошондой эле ички иштер башкармалыктарынын материалдык техникалык базалары да алдаганча жакшырган. Мурда мисалы жөө жүрсөк азыр болгон автоунаалар жаңы келип атат, базалар бүт толукталган, күйчү майдан эч маселе жок. Мамлекет тараптан эч жакшы көңүл бурулуп атат. Шарттар жакшы, баардык техникалык базалар берилип атат. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 99 жылдыгынын урматына уюштурулган салтанаттуу жыйында Нарын облусунда кылмыштуулукка каршы туруу өз нуунда экендиги айтылды. Чынында эле республиканын башка аймактарына салыштырмалуу Теңир Тоо жергесинде чыңалган криминалдык кырдаал жокко эсе. Бирок бул тынчтанып калууга негиз эмес. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары.